Казакстанга ишенесизби деп сурашат. Мен жаңы өлкөнү курган адамдарга ишенем деп айтам. Мен ишенем. Мен азыр өзгөртүүнү каалаган муунга ишенем. Мына ошондо жаңы Казакстандын өзү болот. Это очень хорошо, если в стране существуют лидеры, будь то мужчины или женщины. Өлкөдө аял болобу, эркек болобу, лидерлердин, саясий турмуштун лидерлеринин болгону жакшы. Жана лидерлик мырзаларга гана тиешелүү болбошу керек. Впереди паровоза. Кто там? Эс тарткандан бала бакчагабы, мектепкеби айтор дайыма алдыда жүрчүмүн. Заводко ким барат десем мен, картошка тергеничи десем мен дечүмүн. Студенттик кеңеште, класста староста болуп, спорттук же адабий ирим болбосун катышып, баарынан алдыда жүргөнгө аракет кылчумун. Максимально там впереди, то есть это вот прям... Баарынан мыкты, башкаларга пайдалуу болууга талпунум бала кезимден калыптанган. Пассивдүү позицияда болгон күнүм эсимде жок. Лучшее, то есть это да, это с детства. Никогда себя не помню в пассивной позиции. Мне было сразу понятно, что она из тех детей, которые... Дароо эле өзгөчө экендигин байкагам. Мен мындай балдарды көктүн нуру чачыраган балдар деп коем. Кеп анын өзгөчөлүгүндө дагы эмес, ал ар кандай багыттагы сабактарды мыкты өздөштүрчү. Мугалимдер ичинде Динараны талашкан учурларыбыз болгон. Анткени ал кайсы гана иш-чарага же долбооруга катышпасын, дайыма ийгилик боло турган. В проекте это был залог успеха. Я была в литературном кружке. Мен адабий иримдерге катышып, мектепте ар кандай театрлаштырылган оюндарды коёр элек. Көп китеп окучумун. Апам сени бала кезиңде эстесем, дайыма колуңда китеп көтөрүп жүргөнүңдү элестетем дейт. Үйүздүн чатырына чыгып алып, нанга каймак сыйпап жеп, китеп окуп отурчу элем. Бул бала кезимден калган эң жылуу көз ирмемдер. Это, наверное, одно из самых теплых и таких счастливых воспоминаний из детства. В детстве я смотрел на нее, и вот ее качества. Бала кезинде эле эрктүү болчу, эч качан ыйлачу эмес. Ошол сапаттары мага өтө жакчу. И вот у нее вот эти качества, вот мне вот это нравилось, вот действительно мужской характер. Я помню просто на самом деле те времена, когда мама и папа работали. Атам менен апам күнүгө 12-16 сааттан иштеп, сиңдим экөөбүз аларды дээрлик көрчү эмеспиз. Бир жолу туулган күнүмө досторумду чакырып, дасторкондо болгону чай менен дубок деген момпос үйдөн башка эч нерсе жок эле. Чай и конфеты дубок. Я вот их помню. Ушундай дагы күндөр өттү. Ошол жылдар көп адамдардын эсинде. Сиңдим экөөбүз балык сатып, айылда семичке куруп, алма саткандарыбыз эсимде. Как сложно было, мы продавали рыбу. Жакшы жашап, ачкачылыкты сезбесем экен деген каалоом менин адам катары калыптанып, өнүгүп өсүшүмө түрткү болсо керек. Мен мурдагыдан башкача жакшы жашагым келген. Желание больше не испытывать голода, наверное, помогло сформировать меня как личность и заставлять развиваться. Мы ехали с ней домой, вечером уже, табун лошадей. Кечинде үйгө келатсак, алдыбыздан бир үйүр жылкы чыкты. Мен ошондо ушул бир үйүр жылкы меники болуп калса эмне десем, кызым 16-17 жашта болсо керек. Вот этот ваш менталитет. Ата бизден ушул алдыга так максат кое албай, болуп калса болсо эмне деген менталитетибиз бизди өлтүрөт. Надо твердо ставить цель, что это мой. Бул менин үйүр жылкым, бул менин үйүм, менин унам деп максат койсоң, сенде баары болот десе болот. Бала болуп туруп мага ошону айтып атпайбы? Мына ушундай сапаттары бала чагынан эле калыптанган. Уже в детстве, в раннем развивались. Знаете, вот мы учителя иногда, чтобы сгладить горечь поражения. Биз мугалимдер кээде жеңил узаасын жумшартуу үчүн балдарга эч нерсе эмес, башкысы жеңиш эмес, катышканың эле маанилүү дейбиз. Ал бул нерсеге моюн сунчу эмес, ар качан натыйжа көрсөтөм деп умтулчу. Ал кайсы багытта алып кетпесин, лидерлик сапаттары менен өзгөчөлөнүп турчу. И причем в любом направлении, в каком бы она ни занималась. Я никогда не планировала работать именно на заводе, никогда не хотела быть промышленником. Мен заводто өнөр жайда иштейм деп мерчемдеген эмесмин. Каржы тармагын бүтүрүп, техникалык билимиң жок, бул нерсени толук түшүнүп алып кетүү кыйын. Меня выгоняли реально. Слушай, что ты здесь ходишь? Уйди, работать надо. Цехтерге барсам, мындай эмне кылып жүрөсүң? Бар иштесеңчи деп кууп чыгышар эле. Жок, мен көгөрүп 1 күн, 2 күн, 3 күн бардым. Баары туруп иштеп жүрүшсө, мен дептерге бир нерселерди жазып отурчумун. Ар кандай бурчта кыйкырыктар. Эй, Михалыч,
ич, эмне отурасың? Алып кел шайманды дегенин ортосунда сөзсүз сөгүнгөн бир сөз кошуп кетет. С бранным словом: неси инструмент, ты чё встал там? Мы пришли. Биз келгенде чоң комбайнды көрүп, мунун баш аягы кайсы деп таң калгам. Бала кезимден өжөр болгондуктан, жок Динара, ал жакта иштеп калбасаң дагы, азыр баары колуңдан келерин далилдешиң керек дедим. Ты, даже если ты не останешься там работать, то сейчас... Ооба, бул сыноо, өмүр өзү бүтүндөй сыноолордон турса керек. Ошентип жүрүп 2 жылдан кийин жашоомду бул заводсуз элестете албай калдым. Я втянулась, и, наверное, уже через года 2 я себе не представляла жизнь без этого завода. СТО таких же не было, как... Анда азыркыдай унаңды оңдоп бергиле деп таштап кетип кала тургандай техникалык тейлөө бекети деген болгон эмес да. Баарын өз колуң менен жасоого туура келген. Динара жанымдан чыкчу эмес. Бул 17-ачкыч, буроо чечкич деп баардыгын үйрөтүп, муну бер тигине алып бер десем, баарын түшүнүп жардам берчү. Пониманием, с полуслова. Папа поддержал. Мама сказала: нет, ты вообще... Атам колдоду. Апам болсо 4 жыл сенин окууңа төлөдүк. Сен каржы кызматкерисиң, банкта иштешиң керек деп туруп алды. Апам мени аппак көйнөк кийип алып, банкта иштегенимди кыялданчу. Туугандардын баарына пайызсыз насыя берип турат деп ойлосо керек. Атам башында бул өтө оор иш, канчалык оор болорун түшүнүп атасыңбы деди. Мен ооба билем десем, макул анда, иштеп көр деди. Он говорит: слушай, да это тяжело, ты понимаешь, насколько это тяжело? Я говорю: пап, понимаю. Он говорит: ну пробуй. Пробуй. Десять лет – это целая жизнь, и это же работа без выходных, и это… 10 жыл оңой эмес. Дем алышсыз, дээрлик эмгек көрүп албай күн сайын заводдосуң. Ал жакта кеңседегидей эртең менен келип чай ичип, жылуу жумшак отурбайсың да. Ишканада мүнөт сайын бир нерсе болуп турат. Ошол жакта иштеп, мен инсан катары өсүп жетилип, жашоодо пайдасы тийип жаткан мыкты сапаттарым калыптанды. Такие качества, которые вообще по жизни помогают мне очень сильно. Я считаю, ее история – это история вот человека, который сделал сам себя, потому что буквально за какие-то… Анын өмүр таржымалы баарына өз күчү менен жеткен адамдын таржымалы. Анткени 11 жыл ичинде жөнөкөй менеджерден ишкананын жетекчилигине чейин өсүп жетүү оңой эмес. Мында анын максатка карай умтулуусу, каржы тармагын жакшы билүүсү, адамдын тынымсыз өзүн жакшыртууга болгон аракети дагы бар. Все-таки было главное понимание того, что у предприятия… Эң башкысы ишкананын келечегин көрө билүүсүнүн аркасында бүгүн бүтүндөй бир ийгиликтин тарыхы тууралуу сөз кылууга болот. Азыр эми шаймандарды чет жактардан ташып келбестен өзүбүздү чыгарууга мүмкүнчүлүк жаралып отурат. Когда там мы не просто привозим комплектующие за границу, а когда уже начинаем там существенную часть производить там у себя. Строительство локализационного центра. Это почти 36 тысяч квадратов. Я тогда совершенно ничего не понимала в стройке. Локациялык борбордун курулушу, анын аймагы 36 000 чарчыны түзгөн. Ал кезде курулуш тармагынан таптакыр түшүнүгүм жок эле. Пандемиядагы болуп калып, куруучуларды алып келгенге мүмкүнчүлүк жок. Эсиңиздердеби, ары бери жүргөнгө уруксат кагаз керек эмес беле? Можно было монтировать, потому что оно стояло в коробках, оно было приобретено по лизингу, и оно уже… Биз болсо курулушту өз убагында бүтүрүшүбүз керек. Жабдыктар келип, аларды жайгаштыра турганга цехтер керек. И это было настолько сложно, что… Наверное, я даже… Баар ачылбастан таңгактарда турат. Ошондо бизге өтө кыйын болду. Кээде заводдон чыгып эмне кыларымды билбей, шаабайым сууп бир топко отурчумун. Ты когда сидишь, и у тебя просто ни одной мысли в голове, настолько ты опустошен, вот тогда такое было, да, это было тяжело. Приходили строители, я вообще не… Куруучулар келгенде алардын сөздөрүн түшүнсөмчү. Куйма таш эмне үчүн керек, аны кантип, кайдан алып келүү керек, пушкасы эмне, эч түшүнбөйм. 2 года MBA, у тебя здесь каждый день MBA по стройке. Строительство это такая… Курулушта подрядчиктер менен дагы башкача сүйлөшүш керек. Назик күч менен болбойт. Достаточно мягкой силы. Курулушту бүтүргөнгө дагы мөөнөтүбүз чектелүү болчу. Мына ошол долбоордон кийин мен эч нерседен коркпой калдым. Сжатые сроки, и тебе нужно было построить локализационный центр, привести оборудование, запустить это оборудование. Костанайга барып калганда 2,5 адам иштеген ири ишкананы карап туруп, бул менин эмгегим, менин колуман келди деп өзүмө ыраазы болом. Когда подхожу к этому заводу, всегда теперь уже приезжая в Кустанай, подхожу, вижу этот огромный завод, где большое количество станков, где сейчас работает порядка 2500 человек, ты понимаешь, черт, я это сделала.
Это круто. Очень часто об этом говорили, что бы мы могли сделать. Очень часто говорили, что да, там с нами общается. Көп эле жолу мамлекеттик түзүмдөрдүн өкүлдөрү биз менен жолугуп иштешип жаткандыгы айтылып келди. Бирок чынында бул жөн гана иштеп жатат десин үчүн формалдуу нерсе болчу. Сени угуп туруп өздөрү каалагандай жасап коюшат. Однажды мы вот сидели, это все обсуждали, и сидел... Бир жолу долбоорду талкуулап отурганда арасында өндүрүш процесстерди жөнгө салуу жаатында көмөктөшкөн бирөө бар болчу. Ошол киши мында отуруп алып бул жери мындай, тигиниси андай дебей тургула дагы жасагыла дейт. Бизге мүмкүнчүлүк беришпейт десек дагы анда арызданбагыла десе болот. Не, нас не пустят. Он говорит, ну тогда и не жалуйтесь. С первых шагов это был полный провал. Мына ошондой саясий партия тууралуу идея келди. Анда дагы бизди катташпайт го деген ой болду. Башынан эле кыйынчылыктар башталды. Каттала албай канча убара тарттык. Анан отуруп алып биз деген өлкөдөгү эң мыкты тутумдук ишкерлер катары саналабыз го. Кантип анан ушул нерсе колубуздан келбесин дедик. Участие в электоральной гонке. Үчүнчү аракеттен кийин каттоого туруп, ат салышууга катыштык. Биз мында тармак үчүн эмне жасай алабыз, кандай өзгөртүүлөрдү киргизсек болот деген суроого жооп табуу үчүн келдик. Действительно что-то сделать. Вот за этим мы сюда пришли. Когда увидел в списке в новой партии Динару, у меня первое было недоумение. Жаңы партиянын тизмесинен Динараны көргөндө алгач абдан таң калдым. Анткени ал жаңы гана мүдүрлүккө дайындалган болчу. Как раз человек вступил в такую, что называется, в пик своей вот этой... Өндүрүш тармагындагы эмгек жолунун туу чокусуна жаңы гана жеткен эле. Было это, слушай, зачем оно тебе вообще надо, да? Вот. Но с другой стороны... Биринчи эле сага мунун эмне кереги бар деген суроо жаралды. Бирок бир четинен парламентке жандуу бизнестеги адамдардын келиши кубандырбай койбойт. Такие люди, как Динара, там с опытом производственным, с харизмой определенным. Динара сыяктуу өндүрүштө тажрыйбасы бар, турмуштук өз багыттары бар адамдардын келгени жакшы көрүнүш. Ну, что называется, бизнес никогда недоволен. Анткени бизнес дайым эле мамлекеттик мыйзамдарга нааразы. Эми өзүң зарыл болгон мыйзамдарды киргизип, иштеп көргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Мындай адамдарга парламентте чоң үмүттөр артылып, алар менен иштешүү дагы кызыктуу. Возлагаешь определенные надежды, с ними хочется и, в общем-то, интересно работать. Она всегда была среди тех, скажем, толковых ребят, которые всегда стараются помочь. Ал дайыма бирөөгө жардам керек болсо, кол сунууга даяр жаштардын катарында эле. Бирөөнүн колунан келбей жатса, сөзсүз түрдө көмөктөшчү. Там у кого-то что-то не складывается, и это требует ее вмешательства, значит, она обязательно будет там, где нужна помощь. Шүкүжанова Динара Амангелдикызы. Қазақстан халқына адал қызмет етуге, Қазақстан Республикасының тұтастығы мен тәуелсіздігінің нығайтуға, оның конституциясын мен заңдарына қатаң бағынуға, депутаттың өзіме жүктелген мәртебелі міндеттерін адал атқаруға ант етемін. В парламенте так не бывает. Тут спектр мнений, тут много людей. Парламентте адам көп, пикирлер дагы ар түрдүү болот. Өндүрүштө мисалы бир көйгөй жаралса, аны дароо таап, аз убакыттын ичинде чечсең, бул жакта андай мүмкүн эмес. И улучшилось и так далее. Здесь, конечно, этого нет. Поэтому вот именно, чтобы желание... Ошондуктан алгач келгенде эле мында ойлонгондон татаал, бир гана каулоо жетишсиз. Но, тем не менее... Бирок аракет кылсаң, сөзсүз түрдө натыйжа болот деп эскерткем. Чтобы вот это все реализовать. Вот нам тоже говорят, слушайте, что вы там сделали? Огромное количество поправок было благодаря нашей партии было принято. Бизге дагы силер эмне кылдыңар дешет. Биз партиянын аркасы менен көптөгөн мыйзамдарга түзөтүүлөр киргизилди. Ошол эле баңгизаттарга байланыштуу, баңгычылыкка каршы күрөш боюнча комплекстүү план иштелип чыкты. Бул жааттагы иш-чараларды каржылоо ишке ашырылды. Баары биздин партиянын күчү менен болду дебейин. Бул тууралуу бардык эле партиялар айтып, көптөгөн коомдук уюмдар көтөрүп келген маселе. Бирок мында биздин эмгегибиз дагы бар. Наша работа в этом отношении есть.
Наш депутатский запрос связан с острой необходимостью принятия мер по противодействию распространению синтетических наркотиков в Республике Казахстан. Это явление, порождающее горе и разрушение, несет угрозу не только для наших молодых людей, но и для нашего общества и государства в целом. Это яд, который быстро и беспощадно разрушает их жизни, оставляя нас, их родных и близких, с бессилием и отчаянием. Мы вышли с такими поправками, как запретить рекламу. Биз коомдук жайларда кумар оюндарын жарнамалоого тыюу салып, насыясы бар адамдардын мындай оюндарды ойносуна чектөө коюу демилгесин көтөрүп чыктык. Насыяң болуп туруп, кумар оюндарын ойнойм деп карызга белчеңден батсаң кайра чыга албайсың. Ишиңдин бүткөнү дей бер. Айыл чарба өндүрүш тармактарында көп мыйзамдарды өзгөртүү керек. Тилекке каршы бул тез бүтө турган иш эмес экендигин моюнга алуу керек. К сожалению, стоит признать, что Бизнесте каталык кетирүүгө укук берилсе, бул жерде андай мүмкүнчүлүк жок. Себеби бир мыйзам же мыйзамга киргизилген өзгөртүү көп сандаган адамдардын жашоосуна таасирин тийгизет. большого количества людей. Ну, честно, не очень я не хотел. Чынын айтсам, мен буга каршы болдум. Бул чоң жоопкерчилик да. Ал жакта дагы мыктылыгын көрсөтө алат деп ишенем. Бирок Курчмун өзү менен иштей алабы деп чоочуладым. Там у нее жесткий характер такой, там надо быть как-то... Ал жакта бир аз ийкемдүүлүк керек го дейм. Бүтүндөй бир өлкөнүн алдында чоң жоопкерчилик турат деп кооптонгондугум ырас. Переживал. Это на виду всей страны. Бирок заводду башкарып жүрдү, жетекчилик тажрыйбасы жетиштүү. Баары бир ата катары кооптунот экенсиң. Но как отец, я скажу, мне это было немножко страшно. Он меня долго отговаривал. Он говорил, что не нужно этого делать, не иди, ты сломаешь себя. Это не то, что... Көпкө чейин барба, сынып каласың деп жүрдү. Атама өзгөртүү киргизбесек болбойт. Биз кылбасак ким кылат анан дедим. Сейчас вот происходит это. Ну, кто, если не мы? Тогда для чего все это? Ну, вот, если я прихожу на завод... Заводдо иштеп, Казакстанда кабыл алынган мыйзамдардын негизинде жашагандан кийин, башка ишкерлерге азыр баарын өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк бар экендигин үлгү катары көрсөтөйүн деп айттым. Другим бизнесменам, что сейчас есть возможность что-то менять. Но он до сих пор, когда вот я даже выступаю, он очень сильно... Азыркыга чейин трибунада сүйлөгөндө кабатырланып, маектеримди көрүп калса жиберип турат. Скидывает... Үйгө келгенде тузду сууга жуунуп ал, балам деп кеп кеңешин айтып колдоп келет. Автоматически всегда говорит придешь домой, там этот соленой водой умойся, вот так, знаете. И это очень, конечно, поддерживает. Правительству следует занять более жесткую позицию в отношении политики Нацбанка в вопросах кредитования предпринимательства. Фактически драконовские меры не сдерживают инфляцию, но сдерживают развитие национального бизнеса. Когда мы смотрим иногда на экран телевизора, на заседание правительства или когда проходит форум с участием президента. Сыналгыдан өкмөт жыйыны же өлкө башчынын катышуусу менен бир иш-чара өтүп жатканда ал жердеги аудиторияга көңүл бурсаңыздар. Аудитория в официальных сине-черно-серых костюмах. Расмий кара, көк, боз костюм кийген мырзалар отурат. Не участвуют. Бул деген аялдар коомдук турмушта катышпайт же эмгек рыногунда аялдардын орду бош дегендик эмес. Рынки это потому, что когда мы идем по вертикали, Мында кандайдыр бир деңгээлде аялдардын мүмкүнчүлүктөрүнө ишенбей, алардын укуктарын чектөө көрүнүп турат. в некоторой степени можно говорить об определенной дискриминации по отношению к женщинам, не веря в их возможности и ущемление, в конечном итоге, ущемление их прав. В обществе, к сожалению, до сих пор существует такое недоверие. Вот это недоверие... Тилекке каршы азыркыга чейин мындай ишенбөөчүлүк байкалат. Мына ушул нерсе аялдын өзүндө болгон ишенимин төмөндөтөт. Менимче биз үлгү болчу айымдарды көп көрсөтүшүбүз керек. Мне кажется, что нам больше... Менин эмгек жолумду, өмүр таржымалымды көрүп, айыл жиргесиндеги жок дегенде бир кыз, мен дагы ушундай жолду баскым келет десе, демек мен бекер иштеп жүргөн жокмун. Бул тууралуу көп айтуу керек. Неважно, встанет и скажет, я тоже хочу, так? Өзүбүз үлгү көрсөтүп, айнек шыпты тешип өтүү кыйын болгону менен баары мүмкүн жана бири-бирибизди колдоо керектигин тынбай айтып көрсөтүү кажет. Что да, это сложно, но пробивать этот стеклянный потолок и самое важное, наверное, поддерживать друг друга. Я не буду
буду рассказывать вам классные истории про то, какая я Мен кандай мыкты эне, мыкты адис, мыкты жар экенимди баяндабайм. Бул татаал эмгек. Мага кызыңа аз убакыт бөлүп жатасың го дешсе, канча убакыт өткөргөндүгүң эмес, канчалык сапаттуу убакыт өткөргөндүгүң маанилүү деп жооп берем. Наверное, важно не количество времени, а качество времени. Я вижу огромное количество мам. Көп эле көрөм балдар аянтчасында энелер телефон чукулап, балдар өздөрү менен өздөрү ойноп жүрүшөт. Не делаю. Мен андай кылбайм. Оюн аянтчасына барганда 1 саат кошо чуркап ойнойм. Толук көңүлүмдү балама бурам. Бизде апанын убактысы деген түшүнүк бар. Мен алсуу, апанын убактысыбы десем ал ооба дейт. Время мамы, она говорит, да. Я откладываю телефон и ровно час делаю. Ошондо 1 саат телефонду таштап коюп, кызым эмне кааласа ошону кылабыз. Китеп окуп, ойноп, тамак пышырабыз. 1 саат кызыма толук көңүл бөлүп, аны менен сапаттуу убакыт өткөрөм. Мына ушундай туура убакытты колдонуу менен баардыгын жөнгө салууга болот. Мунсуз таптакыр эч нерсе чыкмак эмес. Письму, вот вскоре 20 лет оно написано. Бул катка жакында 20 жыл болот. Ал 2004-жылдын буг айында жазылган. Акыркы адабият сабагы болчу. Балдар чоң турмушка аттанар алдында өз ойлорун, классташтарына каалоо тилектерин жазып калтырышкан. Кече баарын барактап карап отуруп, Динаранын "Мен өзүмө бул өмүрдө эң башкысы адамдык сапатымды жоготуп албоону каалайм" деп жазганын. Классташтарына болсо, кандай жагдай болбосун адам болуп калуу керек. Менимче бул баарынан эң маанилүү деп жазгандарын окудум. Людьми в любых ситуациях. По-моему, это самое главное.